Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, жалпы спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт каналы кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды көрсөтүүнү улантат. Бул жолу сиздерге 9 апрель күнү Казакстанда мыкты өнүгүп келе жаткан NFC лигасынын алкагында жеңил салмакта чемпиондук беттеш өткөрө турган Кыргызстандагы алдыңкы мушкерлердин бири Каныбек Жаныбек уулунун беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Анын ата-анашы ким, жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Алдыда кененирээк тааныша аласыздар. 9 апрель күнү Казакстандын экинчи борбору аталган Алматы шаарында Найза Fighting Championship уюмунун кезектеги эл аралык мелдеш өтөт. Анын алкагында кыргызстандык мушкер Каныбек Жаныбек уулу аталган уюмдун чемпиондук үчүн беттешинде жергиликтүү мушкер Николай Самусевке каршы чыгат. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча, бул эки мушкердин беттеши кеченин башкы окуясы болору күтүлүүдө. Көпчүлүк мекендештер Мундус Каймана ысымдуу Каныбек жөнүндө жакшы билсе керек. Ошентсе да спортчуларды алгач бир сыйра тааныштырып өтөлү. Алгач казакстандык мушкерден баштай турган болсок, Николай Самусев 24 жашта. Буга чейин жалпы 6 беттеш өткөрүп, баарын тең жеңип чыккан. Акыркы ирет кыргыз мушкери Ильяс Чыңгызбек уулуна каршы беттешип, аны биринчи раундда техникалык нокаут менен утуп алган. Андан сырткары карьерасында дагы бир кыргыз мушкери Хаби Аскарбек уулун дагы уткан жайы бар. Жакында гана түптөлгөн Дар командасынын мүчөсү. Өткөргөн беттештеринин дээрлик 90% казакстандык уюмдарда өткөн. Бутка туруу абалында өзүн жакшы алып жүрөт. Бирок күрөштү да мыкты өздөштүргөн. Бир сөз менен айтканда физикалык жактан мыкты көрүнгөн универсал мушкер. Ал эми Каныбек Жаныбек уулуна келе турган болсок, калы учурда 25 жашта. Кесипкөй жолунда жалпы 17 беттеш өткөрүп, анда 10 жолу жеңишке жеткен. Негизинен жеңилүүлөрүнүн көпчүлүгү карьерасынын башында орун алган. Анткени менен акыркы беттешинде Казакстанда Алаш Прайд уюмунун алкагында казакстандык Асхат Акимовго утулуп калган. Бирок ал беттеште каршылашы тыюу салынган сокку жиберип, ошонун аркасында жеңишке жеткен десек да болот. Каныбек күрөшүүгө көп басым жасабайт. Анын башкы артыкчылыгы бул бутка туруу абалы. Бирок кези келсе, күрөшүүдөн баш тартпайт. Эми үстүрттөн алып караганда, мушкерлердин беттешүү стилдери дээрлик окшошуп кетет. Бирок канча чоң эмес айырмачылыктар дагы бар. Буга чейинки айткандарыбызга карап деле чечим чыгара турган болсок, чоң атаандаштыктагы беттеш болот. Бирок тажрыйбасы бир аз көбүрөөк көрүнгөн Каныбек Жаныбек уулу биздин оюбузча анча чоң эмес фавориттик кылат. Анткени менен казак мушкери өз үйүндө беттешерин дагы унутпашыбыз керек. Буюрса 9 апрель күнү Мундус Каймана сымдуу мушкерибизден жеңиш күтүп калабыз. Калганын эми октогон көрсөтөт. Сиздер каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.